Бишкек шаарында жайгашкан Ататүрк жана Асанбай сейил бактарындагы аттракциондордун ишмердүүлүгү 2-июндан баштап токтотулган. Себеби балдар күнүнө карата мамлекеттик экотехинспекция эс алуу бактагы коопсуздук маселесин текшергенде ээлери жабдыктарын мыйзамсыз орнотуп, электр тогуна өз билемдик менен кошуп алгандыгы аныкталган. Бирок айрым ижарага алып иштеткендер электр зымдары жер астынан өткөн коопсуздук талаптарына жооп берет деп нааразы. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Аптаптуу жай кыстаратында шаар тургундары көлөкө издеп, кичинекей балдарын алып эс алуу үчүн сейил бактарга барары анык. Бирок тургундар калаадагы айрым эс алуу багындагы селкинчектердин техникалык коопсуздугуна анчейин деле көңүл бура беришпейт. Экөө тең жакшы чечилет сиде. Бирок биз только мына могу ушуларга ылайыктуу аттракционго түштүк. Мына бүгүн эти карусель аттары бар каруселге түштүк. Эки кызматтың жакшы, эки небереметтің аябай жакты. Анан чашкага отурушту. Азыркы тапта Бишкектеги 2 сейил бак убактылуу иштебей турат. Буга 14 майда Оштогу Наваи паркында карусель кулап, 8 киши жабыркаганы себеп болгон. Оштогу окуядан кийин жана балдар күнүнө карата мамлекеттик экотехинспекция Бишкектеги сейил бактарга текшерүү жүргүзүп, Ататүрк жана Асанбай эс алуу бактарындагы аттракциондордун ишмердүүлүгүн 2-июндан баштап токтоткон. Себеби ээлеген жерлердин эч кандай уруксат кагаздары жоктугу, ээлери жабдыктарын мыйзамсыз орнотуп, электр тогуна өз билемдик менен кошуп алгандыгы аныкталган. 1-июндун астында баягы балда день защиты балдардын коргоо күнү деп баягы текшерип коелук, кырсык болбосун деп алдына алалык деп анан аттракциондорду мониторинг кылып, аттракцион бар 3 паркты текшергенбиз да. Анан текшерүүнүн эсебинде 2 парктан бузуулар табылды. Жана энергетический безопасность, энергия коопсуздук боюнча бузулган проводтар, энергетиктер, специалисттер, могулар нарушениялар бар, адамдын коопсуздугуна коркутат деп. Ошо себептен Кайсы парктар? Бул Ататүрк менен Асанбай паркынан. Анан балдардын күнүнө карабай бизди ошо паркты жапканга муктаж болдук да. Бирок кээ бир селкинчектерди ижарага алып иштеткендер адистердин электр тогун кыркып кеткендерине нааразы. Анткени алардын электр тогу жер астынан өткөн. Сейил баг ичиндеги балмуздак жана суусундук саткан кичинекей күркөлөр электр тогун дарактарга байлап, аттракциондорго жакын алып өткөндүгү үчүн алардын ишмердүүлүгү токтотулган. 2000ден баштап иштетем. Ага чейин мен өзүм биякта охранник болуп иштегенмин да, 97 келген. Анан тетиги шитке келет, ТП деп коет трансформаторданчы. Жердин түбү менен келет, кайра ошол жерден тарайт, жердин түбү менен тарайт да бияка. Меники мына могу шит жердин түбү менен келет ушугачы. Анан наргыга бөлүнөт, буга бөлүнөт, бүттү. Калган бүт эле жердин түбүнөн келет. Могу кабелдер болсо, мороженое, анан моундай суусундук саткандар, ушулар өз башынча мындай тартып алган да. Болгон эле ошолорго өчөкүшүп, анан биздин светти өчүрүп салууда. Энергетика боюнча башкы тескөөчү Сыдык Эргешевдин айтымында аттракциондордун теңинен көбү эскирген. Электр зымдары туташкан жерлери дагы талапка жооп бербейт. Электр жабдыктары электр коопсуздук эрежелерине жооп бербегендигине байланыштуу өчүрүлдү да. Эми азыр ремонт иштери жүрүп жатат. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, мына жерде асылган проводдор турат. Кабелдердин баардыгы жараксыз болуп калган, эски. Өзү бул парктар сезондук иштерге кирет да. Бул кышкы малдар өчүрүлөт, кышка жакын малда. Анан жазгы малда парк даярдык иштери жүргүзүлөт дагы. Анан кийин биз талап кылган электр проводкалар бүт бардыгы иретке келтирилиш керек дагы. Андан кийин бизден допуск алып туруп, анан включение болуш керек болчу. Аталган эс алуу бактарына электр жабдыктарын кайра оңдоп түзүүгө 2-июлга чейин мөөнөт берген. Электр жабдуулары алмашып, койгон талаптар аткарылса, мамлекеттик экотехинспекция кайрадан иштөөгө уруксат берет. Аклай Акналиева, Айсара Тыналык кызы, Калыбек Абдумомутов, НТВ.